буга чейин жол техникасы көбүнчө насыяга же гранттык негизде алынып келсе, бүгүнкү күндө жол тармагын өнүктүрүү, аны тейлөөчү материалдык техникалык базаны жаңылоо жана жакшыртуу максатында республикалык бюджеттен каражаттар көбүрөөк бөлүнүүдө. Транспорт министрлигинин бюджети 2020 жылы 10,9 миллиард сомду түзсө, 2024 жылы 22 миллиард 299 миллион сомду түздү. 2 эседен көп каржыланууда. Ири жол курулуштарын мамлекет өзү сала баштады. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Баетов, Алабока Жаңы Базар Кировка, Ош Баткен Разаков жолдору жана башка приоритеттүү жолдор салынып жатат. Жолдор экономиканын күрөө тамыры, мамлекеттин мактанарлык күзгүсү, элдин биримдигине олуттуу оң таасирин тийгизген фактор. Биздин максат жакынкы жылдары айылдарга кетчү жолдорду, керек болсо айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо. Битум маселеси толук чечилет. Өзүбүздө да өндүрүүгө шарт болот. Шагыл жана кум бизде жетиштүү. Айыл менен шаардын айырмасы азаят. Жолдорубуз жакшы болсо, транспорт да бузулбайт. Жерлерде бизнес дагы өнүгөт. Жаңы алынган техникалар ак жолтой болсун. Техниканы башкарган жарандардын ден соолугу мыкты болсун. Квалификациясы өркүндөп, колунан көөрү төгүлгөн устаттарга айланышсын. Эң жакшы ийгиликтерди жаратышсын.